Бардык жаратылган жаныбарлардын ичинен эң сулуусу, көркөмдүүсү жылкы. Жана эң тазасы дагы жылкы. Эгерде кайсыл бир айгырдын үйүрүнө өзүнүн канынан болгон бир байтал же бий кошулса, карабайт. Биз 7 ата өтмөйүнчө үйлөнбөгөн сыяктуу. Ошол эле маалда жылкы минген баланын көңүлү менен кошо коркпостук, шер жүрөктүк, эр жүрөктүк сезимдер ойгонот. Биз антеннаны, телевизорду жакшы тартыш үчүн бийиктетип койгон сыяктуу, ат минген адамда башкача бир илхомдор пайда болот, эргүүлөр пайда болот. Ат адамдагы бир чарчоолорду, жагымсыз, негатив жагдайлардын баардыгын өзүнө соруп алат. Ат ушунчалык ээсине берилип кызмат кылат. Ал сени дайыма күтөт. Келатканда чөп саласың, жем саласың, же суу карасың, же сабиз алып келип берип, алма алып келип берип коюу менен аттын көңүлүн алып, аны сылап сыйпап олтуруунун өзү бир рахат. Ат чөп жегенде кырт деген үн мээге массаж. Азыр бир трендке айланып жүргөн бир сөз бар. Ат минсең оорубайсың, бирок ат менен оорусаң айыкпайсың дегенчи. Мен силерди дагы атка кызыктырып оорутуп коюш үчүн айтып коеюнчу ушул нерселерди. Анан ат өзүнүн ээсине ушунчалык берилүү менен кызмат кылат. Бирок ушул сапаттар кээде бизде жок. Ат кызганчаак болот. Кайсыл эл кайсы жаныбарды бакса, мүнөзү ошого окшош болот. Бүтүндөй пайгамбарлардын тарыхын окусаңар, кичинекей кезинде козу баккан, кой баккан, алар ошол үчүн сүзбөгөн, теппеген, момун жаныбар болгон үчүн ал пайгамбарлар дагы адамдарга пайда алып келген берекелүү адамдар болушуптур. Айрым учурда кээ бир элдерде бар, алар башка жаныбар багат, ит багат жана башка, алар ошондой. Бирок биздин элибиз жылкы баккан үчүн жылкы мүнөзбүз. Арыктасак те Россияга чейин барып иштейбиз, семиргенде киши жолотпой тепкилеп калабыз. Бирок жылкынын жакшы мүнөзү бар, ал кызганчаак болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар, кызганбагандар бейишке кирбейт. Дегенде биз бир гана аялын кызганууну түшүнүп калбашыбыз керек. Ыйык нерселерди, элиңди, жериңди, мекениңди, диниңди кызган. Ошондо кызгануудан барып патриоттуулук, патриоттуулуктан барып баатырлык жаралып чыгат. Демек, биздин ата-бабаларыбыз кичинекей мекенибизди жоодон кызганып жүрүп, 7 атабыз жаткан топурагынын үстүнөн душмандын буту баспасын деп коргоп сактап жүрүп, бизге ушул бүтүн келечектүү, күнөстүү, жаркыраган мамлекетти калтырып берди да. Анткени алар өмүр бою жылкы багып, жылкы мүнөз, мекен сүйөр, кызганчаак болушкандыгы үчүн. Анан ошол себептен улам мен жылкыны жакшы көрөм. Улак бул кыргыздардын жоокерчилик заманда жигиттерди эр жүрөктүүлүккө, мекенди коргоого, ден соолугу чың болууга даярдалган армиялык бир жагдай көрүнүшү да. Көкбөрү чабууда адам ийкемдүү болот. Ошол эле маалда шамдагай болот, чапчаң болот. Демек, бул биздин көкбөрү оюну, ат жабыш оюну, демек, ат үстүндө шамалдай ойногон шамдагайлыкты, жигиттерге кан айландырып, кан жүгүртүп, дайыма ден соолукта болууну үйрөткөн бир оюн. Анан бүгүнкү күндө бул биздин жөн гана хобби деп коет го. Көңүл ачып, кээде бир энергияларды чыгарып, терс энергияларды тура турган бир оюнубуз. Ата-бабаларыбыздан калган экен. Эч кимге зыяны жок. Ойногон жигиттердин ден соолугуна пайдалуу оюн. Бирок жылдан жылга кээде күлүк аттардын улам күлүктүгүнөн, курчтугунан, замандын өнүгүшү менен алар дагы өнүгүп атат, кан алмашып атат. Анан кичине оюн тартиптери катуураак дагы болуп кетиши мүмкүн. Бирок анын баары калыпка салынып, эрежеге салынып, азыр баары эле жакшы болуп келет.